Министерство транспортқа суроо. Мына эки мыйзамды карап атабыз да, эки мыйзамдын аталышында жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө биринчисинде да, экинчисинде дагы жоопкерчилик жөнүндө жазылып атат да. Стат секретарь, мына кечээ былтыры жоопкерчилик боюнча сүйлөсөк. Былтыры Бишкек балыкчы жолунда, темир жолунда, трассовый темир жолдо 8 вагон рейстен чыгып кетти. 8 вагон рейстен чыгып кетти. Бирөө жоопкерчиликке тартылдыбы ошол боюнча? Эгерде мурда СССР Союз мезгилинде болгондо мындай ЧП бул айтып коет. Эгерде эртең Бишкек балыкчы жолунда жүргүнчүлөр жүргөндө эмне болот эле? Эгер Союз кезинде ушундай ЧП болгондо ошол темир жолдун жетекчисин эртең эле бирдеке кылып коет эле. Эч кандай жоопкерчилик жок сиздердин тарабыңардан. Туура, Бакыт Турбаевич, бул чоң кырсык болду. Бул үстүндө комиссия атайын комиссия түзүлүп иштеп атат. Жыйынтыктары мына жакын арада чыгыш керек. Чараны сөзсүз көрүлөт. Мен айтат элем, өкмөттүн өкүлү, бул ЧП темир жол, бул тиги мекеменин веткасы эмес бул. Бул трассовый темир жол. Бишкек тиги балыкчы жай кезинде Өзбекстандан келет, башка туристтер келет, ушу поезд менен жүрөт. Бул эмне жоопкерчилик карап атабыз, комиссияны карап атабыз деп атасыңар. Ошол рейсти караган жок өзүнүн убактысында. Шпалдарды караган жок, обслуживание кылган жок, тех обслуживание жасаган жок, көзөмөл болгон жок. Мына ушул жоопкерчилик. Иштен алыш керек тиги темир жолдун жетекчисин. Болду ушу жоопкерчилик. Бул ЧП, мен сиздерге айтып коем, бул чоң ЧП болчу бул.